Çölmük. 5 kanalda Akçölмөк программасы дагы да болсо өз кызматын улантууда. Биз эскерте кетели түз эфирде кызмат кылып жаткан учурубуз. Студиябыздан келген экинчи коногубуз дагы бар. Жакыныраак келиңиздер, эгерде сиздердин дагы суроолоруңуздар кызыгып жүргөн же болбосо каалоо тилек болсо, сөзсүз түрдө түз байланышка чыгып, же болбосо WhatsApp аркылуу билдирсеңиздер болот. Студиябыздын коногу Тургунбай Памири. Кош келипсиз. Кош көрдүк. Кандайсыздар? Жакшы, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Бул жаңы жылда кандай максаттарды койдуңуз? Бардыңыздарга кутмандуу кечиңиздер менен биринчи жолу ушул кеч мындай иш айтканда саат 10:30 болуп кетти. Түз эфирге чыгып атабыз. Чоң максаттарды койдук. Себеби биз жылдар бирдей эле биздин оюнчусачы. 2021 жыл биз ойлоп көрсөк көп нерселерди кыла албаптырбыз. Көп нерсени артта калып кетиппирбиз да. Көп убактыбызды биз эмне менен кетириппиз? Уйку менен, жалгоолук менен, же телефон, же башка бир керексиз нерселер менен өткөзүппүз. Пайдалуусу ушунчалык аз эле убакыт. Бирок ушул жаңы жылга мындай чоң максаттарды койдук. Мисалы тил үйрөнгөнгө, дагы да окууларды жакшы окуп, жакшы нерселерди алып кеткенге, жана кошумча бизнес баштасам деген бир жакшы максаттарды койдум. Буюрса. Жакшы, ушул өткөн 2021 жылда сиз өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, кандай ийгиликтерди жараттыңыз? Мен 2021 жыл көп эле ийгиликтерди жараттым деп ойлойм. Эми 2020 жылдын жарымы Бишкекке келип калдым. 21-дин жарымы кошулду. Бишкекке келип, аралашып кеттим. Эл таанып, жер таанып, көп адамдар менен достоштум, көп ага инилерди таптым, жакын туугандар, досторду таптым. Жана алардан жакшы нерселерди үйрөндүм. Ал ага инилерди жөн эле таппас, мыкты инсандар, күчтүү, илимдүү, билимдүү, жакшы ийгиликтерди жараткан байкелер таап, алардан жакшы нерселерди үйрөнүп, мындай жакшы чөйрө таптым десем болот да. Негизи адамдын көп мындай байлы болгон нерсеси чөйрөсү. Эгерде чөйрөсү жакшы болгон болсо, ал адамдын келечеги дагы жакшы, кадам иштери дагы жакшы деп ойлойм. Жана дагы ошо эл арасына чыгып, таанылып, бир аз да болсо интернет тияк биякта мактанбайм, бирок эми эл таанып калды. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Ушул аз убакыттын ичинде сизге мындай суроо жаралып атат да. Негизи адам ийгилик жаратам десе, жаңы жыл же болбосо кайсыл бир күндү белгилеп алган туурабы? Эгерде адам ийгилик жаратам десе, жок, ар күндү белгилешти айтпайм. Бир эле күнгө байланган жокпуз да. Бизди жараткан, мисалы, бир белгилүү убакытка өмүр берген. Биз билбейбиз да, мисалы, эртең өлөбүз же бүгүн өлөбүзбү, белгисиз да. Бирок ошол убакытка карап, өзүбүз аракет кылып, ийгиликтерди жарата беришибиз керек. Эми убактыбыздын аз экенин билишибиз керек. Убактыбыз аз, мисалычы, жараткан сен 60-ка же 70-ке чыгат деген бир убакыт берген эмес. Бир күндү деле кармап алуу туура эмес деп ойлойм чек өзүм. Ошол аракет кыла берсе, албетте берекет. Илим, билим алуунун, ийгилик жаратуунун эч кандай кечи жок. Себеби өзүмдөн айтып кетсем болот. Өзүм дагы Памирде эчтекени билбей келип, бул жактан бир 16-17 жашымда болсо дагы тамга таанып, окуп ушул даражага жетип келдим. Ошондуктан азыр да окуй албай жүргөн туугандар болсо, достор болсо айтып кетет элем, эч кайгырбаңыздар. Азырдан аракет кылыңыздар, мына азыр баштасаңыздар, эч кандай илим билим кечи жок, үйрөнүп кетесиздер деген ишеничтем. Демек, ийгилик дегенде эле ошол эч кандай билими жок, эң алгач эле баштапкы билими жок болуп туруп, дароо эле көп нерсе өгөнүп кеткен, сизди да мисал алсак болот. Ушул анан интернет айдыңында өзүмдүн ордумду таап калдым деген сыңарындай сөз кылдыңыз. Ошол интернет айдыңында кеп болгондой эле жаныңызда бир кыз коштоп жүрдү эле. Жоголуп бартабы. Интернетте ушундай көрүп калбадык беле. Жанымда бир кыз жүрөт, мен сүйлөшүп аттым, балким үйлөнөм деген сыяктуу сөздөр жүрбөдү эле интернетте. Негизи интернет колдонгон адам хайп жаратат экен. Демек, баары көп нерселерге учурайт экен чынында. Мен деле эми дароо эле жакшы чөйрөгө аралашып кеттим дештен деле жаңылам. Кээде туура эмес досторду деле таап алып аралашып кеттим. Эми негизи болуп кетти ошондой хайптар. Негизи аны кылайын деген деле немем жок болчу, ниетим жок болчу, бирок
ошондой болуп кетти. Негизи ал нерсе тамаша болчу, пранк болчу. Ал эч кандай сүйлөшкөн кызым же башка нерсем эмес. Ал менен азыр сүйлөшпөйм деле. Жөн эле ошондой тартылып бер деген себептен тартылдык, бирок тилекке каршы элдерге кызыктуу болду окшойт. Интернет айтыңында баттарап кетти. Ошол эле нерсени айтып. Адашкандын айыбы жок, ошол адашкан жолуну кайрадан түзөп кеткенден кийин деген жакшы сөздөр. Азыркы учурдагы сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Ал болсо хайп үчүн жаралган деп айттыңыз, эми чыныгы жашоодон сүйлөшкөн кызыңыз жөнүндө айтыңызчы. Барбы? Барбы? Келиңиз анда кененирээк кеп кылалы. Айтпай эле койбойлу. Бизди балким көрүп жаткандар. Салам жолдойбуз чогуу. Ал көрбөйт, азыр уктап калдыга дейм. Качан үйлөнөсүз анда? Күзгүгө пландап атабыз, Кудайым буйруса. Быйыл 2022-жыл күз айларында жакшы жаңылык бар. Бери тойду кайсыл жактан өткөрөсүз? Бул жактан? Кыргызстандан. Канча конок чакырасыз? Демек, мени тааныгандар аябай эле көп болсо керек. Бирок билбейм кимди чакырышты эле. Негизи мен дос туугандарым Памирден аз эле да, бирок көп тааныштарым, көп жакын досторум Кыргызстандан да. Бирин чакырсам бири таанып калабы. Кандай кылсам ошол негизи жакшы той бериш керек, эл көргөн, эми эл адамы болуп калгандан кийин эл катары той берип, элдин батасын алып жакшы нерсе. Ошол тойго келген бактылуу коноктордун катарында мен да болду экен. Эгерде ага чейин сиз мамилеңизди мени менен жакшы кылып келсеңиз, албетте сиз биринчи. Демек баары менден көз каранды, Сизден көз каранды, адамдардын мамилесинен канчадан жакын мамиле болуп, чалуулар, СМСтер болуп турса, албетте ал катардан калбайсыз деп ойлойм. Дагы бир жаңылыктын сырын ачтык, Тургунбай Памирдин сырын ачтык десек болот. Күз айларында той болот, баарыңыздарды чакыралы дейле да, Чакыралы дейле. Келиңиздер. Чакыруу барак жибере албай эле Instagram'dan story киргизип. Заман талабына жараша Instagram аркылуу баракчаларды карап турсаңыздар, балким күндөрдүн бир күнүндө тойго чакырып барагыңызды сиз да калып каларсыз. Ушул жерден дагы бир суроо бергим келип атат, балким ушул көрөрмандарга дагы бир аз жардам болсун депчи. Ошол сиз жактырган кыз, үйлөнөйүн деп жаткан кыз ушул кыргыз жергесинин кайсыл жеринен болду экен? Кайсыл жактын кыздарына кызыгып жүрөсүз? Негизи биз түндүк жагына жайгашып калдык, Нарынга. Биринчиден мектепти ошол жакта бүттүк. Аяк кичимекен болуп калды. Анан бирок негизи биз өзүбүз Алайдан кеткенбиз да. Түбүбүз Алайдан болот. Анан ошол жактын диалектисине, тилине жакынбыз. Ошол жакка эле жакын кызыгып жүргөм. Анан бирок Кокустан ошол жактан кездешип калды. Оштон болот. Оштун кызы демек. Караңыздарчы. Жакшы бир жаңылык болду десек болот. 235 менен аяктаган көрөрманыбыздын сизге SMS кат калтырган. Тааныштырайын, саламатсыздарбы? Тургунбай, сага ийгилик каалаймын, ден соолукта бол. Той деп калдың, бизди да чакырганды унутпа деген экен. Саламатчылык, сизге дагы чың ден соолук, бекем ыйман каалайбыз. Кудайым буйруса, байланышта болсоңуз албетте чакырабыз. Эгерде көрүп калсаңыз, келе бериңиз, адреси ошол жерде айтылат. Келип бир даам сызып кетсеңиз да бизге жакшы нерсе. Азыр болсо келген билдирүүлөрдүн арасынан 675 менен аяктаган көрүүчүбүз сизге суроосун узаткан, кайсыл кесипти аркалайын деп турасыз, же болбосо балким окуп жаткан чыгарсыз дейт. Негизи биз филология факультетинде окуйбуз. Ошонун негизинде эле жакшы тилдерди үйрөнүп туруп, сиз алып барып жаткан, өзүм жактырган, өзүм кыялданган журналистика кесибин аяктап, ошол негизде кызмат кылсам деген максатым бар. Ошол буйруса. Караңызчы, ошол тилек максаттарыңыз ишке ашсын. Саламатсызбы, Тургунбай мырза, сизге бактылуулук каалаймын. Негизи эле кандай кыздар жагат? Балким сиздин сүйлөшкөн кызыңыз бар экен, бирок канча да билип коеюнчу, мага ушул убакка чейин кызык болуп жатты эле дейт. Чоң рахмат, бар болуңуз. Эми ар бир адам эле жакшы кызды эңсесе керек, бирок ал жакшы болуш үчүн эркектер, жигиттер биз дагы жакшы болушубуз керек. Биз дагы өзүбүз тарбиялуу, адептүү, имандуу, билимдүү, илимдүү болушубуз керек. Анан ошол кезде өзүбүз ошол негизде болсок, ошондой кыз караштырыбыз керек. Өзү жакшы болсок жакшы, жаман болсок жакшы. Албетте имандуу, намаз окуган, жана илим билимге кызыккан, жакшы максаты бар, ойлору бар кыздар жагат мага. Жакшы. Ошол жерден мындай
ар бир сөзүңүздөн жашоо болгон башкача позитивдүү көз карашты байкап турам да. Азыр сизге суроом мындай болсун. Ага чейин түз байланышта көрөрманыңыз бар экен. Кабыл алуу, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Саламатсыз. Кош келипсиз. Ак чөлмөк программасында түз байланыштабыз. Саламатсыз, рахмат, бирге болсун. Рахмат, студиябыздын коногу Тургунбай Памири. Суроолоруңуз, каалоо тилектериңиз барбы? Тургунбайга пожелание айтайын дедим эле. Болсун. Ийгилик каалайм. Кет машинасы куттуу болсун. Рахмат. Рахмат эже, чоң рахмат. Сиз дагы бар болуңуз, балдарыңыз менен, үй бүлөңүз менен бактылуу, бакубат өмүр сүрүп жүрө бериңиз. Бизди угатсаңыз. Ыраазычылык билдирели, ушул сиздин жол тандабасыңыз жөнүндө дагы кеп кылып кетти. Ошол балким мырзалар негизи айымдар демек ар кандай түрдүү нерселерге кызыкса, мырзалар деген ошол унааларга кызыгат эмеспи? Сиз балким жакынкы учурларда алмаштырам деген учурларыңыз бар, же болбосо ошол жол тандабасыңызды, унааңызды? Эми биз азырынча студентпиз, ошо жакында эле бир машина алганбыз, бир компания аркылуу. Анан негизи азырынча алмаштырбай эле ошол эле минип туралы. Азыр майдын кымбатчылыгында ошол машина эле ыңгайлуу биз үчүн. Эми ошо жүрүп берсе, аман эсен жүрсөк болду. Анан Кудайым буйрса, жакшы дагы ийгиликтерди жаратып, жакшы болуп кетсек, дагы алабыз буйрса. Ал нерселер боло турган нерсе, эң негизгиси ден соолук, илим билим, адеп ахлак, ыйман болсо, баардык нерсе табылат деп ойлойм. Эң жакшы. Ошол сүйлөшкөн кызым ош тараптан деп калбадыңызбы? Негизи ар бир жердин өзүнүн каада салты бар да, өзүнө тиешелүү. Албетте. Эгерде сиздер той кылсаңыздар, биз интернет айдыңында көрүп калдык, той өткөргөндөрүңүздө ар кандай кызыктуу салттарыңыздар бар экен дегендей. Ушул сиздерде дагы той кылып баштаганда келин тарап, ош тараптан сиздер болсо, балким ата-энеңиз ошол өзүңүз жактын каада салттарыңызды көрсөтүп, ошондой кандай кызыктар болот негизи, кандай пландарыңыз бар? Эми негизи билбейм, ошол биздин салтта болот деп айта албайм да, бирок баары бир кыргызстандык кыздар билесиздер. Эми буякка келип баш ийип калабыз го деп ойлойм. Негизи ага деле айткам, ушундай Памирдин салтында кылсакпы десек, ал негизи көргөндө Памирлик аялдар кийинген, бирок андай кие албайбыз. Өзүбүздүн салтта кылалы, балким уялып атат. Андай кийип той кылбайлы, кадимки эле современный эле той кылалы, эл катары деп ошентип анан бирок аны деле немесине карап бияктын эле салтында кылат окшойбуз негизи. Демек макул болдуңуз. Макул болдук. Жакшы. Салам Тургунбай, молодец. Иманың ар дайым ушундай бекем болсун, бактылуу жигит бол деп 557 менен аяктан көрөрманыбыз кол койгон. Кийинки билдирүү, салам Тургунбай, сага дагы да болсо ийгиликтерди каалайм. Ата-энеңе ыраазычылык деген экен. Амин, айтканыңыздар келсин. Кийинки билдирүү, биз сизди азыркы учурда көрүп отурабыз, үй бүлөбүз менен кайсыл жакта окуйсуз дагы да сизди сурагым келип турат деп. Бизге жаңы кошулган көрөрманыбыз окшойт. Кийинки билдирүү, саламатсызбы? Мен сизден суранарым. Мен сизди билемин, сиз үйлөнүп турбайсызбы жакында деп сиздин көрөрмандарыңыз кандайдыр бир капалуу быйтыкчаларын жөнөткөн учурлар. Кандайсыз дейт. Сизди аябай сыйлайбыз, дагы да болсо ушундай патриоттук сезимиңиз өчпөсүн деген экен. Дагы бир билдирүү менен тааныштыралы. 344 менен аяктан көрүүчүбүз, Памирден чыккан азаматсың, Парижге барып багынсын, таанылып мыкты жигит деп кыргызды дүйнө таанытсын. Азаматсың энем, бар бол, Мадина эжең деген экен. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Кандай жакшы каалоо тилектер, жүрөк жылыткан жакшы сөздөр, ушинтип сиздер колдоп, коштоп турсаңыздар, албетте биз артка чегинбейбиз, көңүлүбүз көтөрүлүп, дагы да ийгиликтерди жаратабыз деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Кыргыз элимде ушундай жакшы адамдар менен катарлаш, сапарлаш болуп жүргөнүмө аябай кубанычтамын. Жакшы. Азыр өзүбүздүн жашоо шартына байланыштуу интернет айдың аябагандай популярдуу болуп жатат эмеспи? Ал үчүн дагы бизде ага талапка жооп бере турган, ушунча өзүнүн
сиздин блогерлик жактан балким ошондой өздөрүн көрсөтүп жүргөн булар сөзсүз түрдө телефон аркылуу болуп эсептелет да. Азыр сурайынчы, сиз кайсыл үлгүдөгү телефон колдоносуз? Телефон эми албетте. Демек сиз ошол интернетке чыкканда ушун жардам менен чыгасыз да? Ооба да, албетте. Интернетке чыгыш үчүн жакшы видео, жакшы сүрөт болуш керек. Ал телефондон көз каранды. Негизи качественный деп эми кыргызча айтат, сапаттуу сүрөттөр, сапаттуу видеолор, сапаттуу чыкканда албетте элдер кызыгып, жакшы да көрүп, жакшы актив көрсөтөт деген ишеничтебиз. Эми телефонубуз күчтүү болбосо дагы iPhone 11 видео алганбыз. Албетте жакшы эми эл таанып, жер тааныгандан кийин жакшы нерселер чыгарыш үчүн, жакшы нерселер тартыш үчүн, жакшы жактарга иштетиш үчүн жакшы телефон алып колдонолук дедик, ошо. Күчтүү деле эмес, азыр iPhone 13-ке жете элекпиз. Азаматсыз, ушул суроо жанакы суроомдун аягына чыгарым келип турат. Негизи сизге суроо берилди да, жаныңызга түрдүү түстүү боекторду коюшту, түстүү карандаштарды. Ошолордун бирөөсүн алып, калем саптарды. Кайсыл бирөөсүн гана тандашыңыз керек, кайсыл түстү алып туруп сиз жашооңузду бүтүндөй боеп чыкмаксыз? İçinde sarısı da var, жашыл, кызыл, ак, кара дегиле бардык түстөр бар. Эмне кылып боёйм мисалы? Жашооңузду ошол түстө сиз көрүшүңүз керек болот да. Кайсыл түстү карайт, тандап алат элеңиз? Ак түстү тандасам жалаң ак болуп калбайбы? Балким ал сиздин тандооңузга жараша алат. Эми негизи кара түстү албетте тандай албайм. Кара жашоо деген, жашоо деп келгенде кара болуп калат да. Актык деген ак свет, негизи актык эле жакшы нерсе, жакшылыктын мындай белгиси десек болот, ак свет менен боемокмун. Жакшы, демек сиз ак түстү тандамаксыз. Жакшы дейли. Азыр ошол филология жаатында окуп жатам деп сөз кылып калдыңыз. Балким аны бүткөндөн кийин дагы бир башка тармактын ээси болуп туруп, башка адистин ээси болуп чыгаттырсыз, балким ушул тармакта журналистика жаатында кетип, ийгиликтүү аяктап, балким биз менен иштешесиз. Эми негизи ушул журналистикага кызыгам, эми окуп негизи билимди ала бериш керек, бир кесипке чектелбейчи. Билимди тереңдетип ала бериш керек, анан ал билимди бүткөндөн кийин ошол билимиңе жараша мейли журналист бол, мейли тилчи бол, мейли башка нерсе бол, өзүң каалооңда ошол кезде көрсөтө алам деп ойлойт элем. Албетте сиздер менен иштешүүгө кызыгам. Демек, сунуш берсек, сиз мен мисалы элдер мындай аябай саякаттагым келет, мындай чет мамлекеттерге барып, албетте ал жерге барганда мен жөн эле барып келбей, ошол мамлекеттин элинен шаарына мындай интервью алып, Кыргызстанга жеткизип, ал мамлекеттер кандай өнүккөн, эмнелер биздикинен артык деп ошолорду көрсөтүп, Кыргызстанга таратып, жана ошонун мекенге болгон салымды кошот элем. Албетте ал мамлекеттерди кыдыруу үчүн тил билиш керек, ошон үчүн тил үйрөнгөнгө да аракет кылып атам. Ошо журналисттик кесипти алып кетсем, же ушундай студияда иштейм, же болбосо жеке студия ачып, же канал ачып, ошондой жеке блогер болуп, журналист болуп таштайм. Кандай максаттар бар? Азыр тил үйрөнүп дедиңиз. Канча тилди үйрөнүп калдыңыз? Негизи англис тил курсуна барып атабыз. Бир сай жакшы үйрөнүп калдык. Анан Афганистан фарс тилин билебиз, кыргызча билебиз, орусча бир аз билебиз. Түркчө үйрөнүп атабыз, ошо. Азаматсыз дейли дагы сизге ыраазычылык билдирели. Ушул сиз айтып кеткен бардык ой тилек максаттарыңыз ишке ашсын. Ден соолукта болуңуз, жалаң гана ийгиликтин үстүндө жүрө бериңиз. Рахмат, сиздер дагы бар болуңуздар, ушундай. Тоюңуз болгондо унутпай чакырып коюңуз. Сулуу эжелерибиз жаркылдап ушундай эфирде көрүп турсак, аябай кубанычтабыз. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, бактылуу болуңуз. Ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда экинчи коногубуз Тургунбай Памир болду. Сиздерден 1,5 саат бою биз менен чогуу болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Азыр бүгүнкү күнгө салыштырмалуу менин кесиптештерим ушул жаңы жылдык эс алууда жүрүшкөнгө байланыштуу бүгүн кызматыңыздарда жалгыз болдум. Эмки эфирлерден амандашып, сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар, аман туруңуздар.